Esminiz qaysi? Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 2022 жылдын 14 ноябрындагы номер 629 буйругуна ылайык министрликтин түзүмүндөгү билим берүү, театр, оюн зоок мекемелеринин, клуб, музей, китепкана, маданият үйлөрүнүн кызматкерлери аттестациялоодон өтөт. Ага ылайык учурда бардык район шаарларда мындай иш-аракет жүргүзүлүп жатат. Ала Бука райондук маданият бөлүмүнөн аттестация алуу жүрүп жатат. Жалпысынан маданият тармагында ушул аттестациядан өтүп аткан кызматкерлер жалпысынан 56. Бул ирет маданият кызматкерлеринин аттестация тапшыруусу Ала Бука райондук китепканада орун алды. Ага түзүлгөн комиссия тобу катышып, кызматкерлердин билим деңгээлдерин текшерүүдөн өткөрүштү. Бүгүнкү келген бизге аттестация бул өтө пайдалуу, себеби өзүбүздүн ушу китепканачылык классты жогорулатууда. Өзүбүз ушул аттестация аркылуу көптөгөн нерселерди окуп, билип, үйрөнүп, анан бардык нерсени билип алууга аракеттендик. Себеби бул өзүбүздүн ишибиз, бул аттестация сөзсүз керек. Анткени улам жаңылануу пайда болуп атат. Азыр ушул жаңыланууда дагы көптөгөн кызматтарды аткарууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Аттестация өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Маалыматка караганда аттестациялоо былтыркы жылдын декабрь айынан тартып 2024 жылдын апрель айынын аягына чейин болмокчу. Жалпысынан министрликке караштуу бардык кызматкер аттестация тапшырат. Буга чейин Жалал Абад облусунан башка дубандарда дагы кызматкерлер билимдерин сынашкан. Эми алдыда дагы улантылат. Кышы катаал, жашоо шарты кыйын Чаткал районунда кечээ аттестациялык комиссия өзүнүн ишин аткарып, жалпы кызматкерлерди аттестациялоодон өткөрдү. Бүгүн Ала Бука районунда өткөрүп атабыз. Кийинки кадамдарыбыз биздеки Токтогул, Каракөл шаарларында уланмакчы. Мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан бул кадамдар кадрлардын мыктыларын иргөөгө жол ачат. Чындыгында бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, жеткиликтүү каражаттар дагы ажыратылган. Демек, иш алып барган кызматкерлердин дагы билим деңгээлдери жогору болуусу шарт. Тагайбек Акматов, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.